Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Куран нуру Ислам институтунун кыздар бөлүмүнүн жалпы карындаштарыбыз менен, эжелерибиз менен жана төрүбүздүн куттуу коноктору менен бүгүн сиздер менен чогуу биз талкуу кыла турган тема Кыргыздын келечеги кыздарда деген темада сөз кылабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Сиз тарбиялык иштер боюнча дагы эмнелерди айтат элеңиз бүгүнкү темага? Адептүү уул кыз коомдун тиреги. Бүгүнкү урпак элдин эртеңки келечеги. Муну эмне айтмакчымын? Мисалы, биздин азыр кыздарыбыз, кыздар аял заты адептүү болбосо, ыймандуу болбосо, биз эч качан коомду гүлдөтө албайбыз да. Дини жоктун дили жок дейт. Мисалы, дин жок болсо, эч качан бактылуулукка жетишпейбиз деп ойлойм да. Дин болбосо. Дин болбосо. Жана бүгүнкү биздин кыздарыбыздын адамдагы абийир, дандагы түйүлдүк сыңары дейт. Чыңгыз Айтматов айтканда, адамдагы абийир, дандагы түйүлдүк сыңары дейт. Кыздарыбыз абийирдүү болуш керек, биринчиден. Мисалы, аял алууда, жар тандоодо дейт. Биринчи анын байлыгына, анын сулуулугуна, анын туруш турпатына кызыкпа дейт. Анын негизи ыйманына кызыгып ал дейт. Себеби сенин балаңды эртеге ким тарбиялайт? Эне тарбиялайт да. Ошон үчүн биз энелер, кыздар илимге жана билимге сугарылган кыздар болушубуз керек экен да, коомдочу. Биз негизи өзгөрүүнү өзүңдөн башта демекчи. Мындай өзүбүздү тыкан алып, мындай кандай десем, тыкан алып, өзүбүз мындай жакшынакай көрүнсөк, көчөдөгү жахилия кыздар да ошол бизди көрүп суктанып, машалла ушундай мындай ислам дининде ушундай кыздар өздөрүнүн тыкан таза алып жүрүшөт экен деп, мындай суктанып, артыбыздан ээрчип тургандай болушубуз керек да. Эгер мындай артка кылчайып карасак, жахилия доорунда кыздарды мындай кыздарды адам көрүшчү эмес, кыздарды жана мындай энелердичи каалагандай оюна келгенин жасап, кыздар жаш кезинде эле көмүс салышып, тирүү эле көмүс салышканда, азыр бирок Кудайга шүгүр, демократиялуу өлкөлөрдөнбүз. Кыздар ар кандай өзүбүздүн ар бирибиздин укугубуз бар. Мисалы үчүн биз азыр тек гана жолуктуга чүмкөнүп жүрбөстөн, мындай азыр ушундай демилге чыгып атат. Мындай кыздардын арасынан мындай тигүүчүлүк өнөрдү алып, мындай ушундай колго алсак деген өнөр, кесиптик өнөр. Кесиптик өнөр болуп атат. Буюрса иншалла биз тек гана ушул жерде Куран менен чектелбестен, Куранды мыкты окуп, хафизат болуп, анан чет өлкөлөргө мындай ушул кол өнөрчүлүктү үйрөнүп алсак, чет өлкөлөргө Кыргыздын мындай кийимдерин, мындай ар ким эмелери бар кийимдерин, Кыргыздын мурунку салттарын жана кийимдерин чет өлкөлөргө тааныта алабыз да, буюрса иншалла таанытабыз. Кыргыз брендин чыгарсак деген. Кыргыз брендин чыгарсак, бизнес лиди болуп, бизнес лиди болуп, ушундай чыгарабыз. Буюрса иншалла эжелерибиз менен биргеликте, устазаларыбыз менен биргеликте устазалар бизге иншалла үйрөтөт. Жаштын тилегин берет дейт. Кыздарыбыз жакшы тилек кылып атат. Арканды алыс таштап атат. Мынакей келечекте ушул Кыргызды дүйнө жүзүндө таанытсак, кийим кечеги менен, тамак ашы менен, ушул пайгамбарыбыз дагы соода сатык кылган да. Бизнес жаатын жакшы бир өздөштүрсөк, анан дагы биз чоң иштер жасасак деген аркасында көп маселе жатат да. Анан мынакей Кудай буйрса жаштын тилегин берет дейт. Апаларыбыз дагы эмне дейт элеңиздер? Мына азыр кыздарыбыз жакшы маселени айтты. Сиз бүгүнкү темага эмне дейсиз? Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Бүгүнкү тема ойлонто турган орчундуу тема. Себеп дегенде баскыч менен коом алмашып, ушундай өзгөрүү учурунда жашап аткан учурда, мына азыркы биздин диний агымыбыз толкундап, вулкан катары ашып, ушул бизге өзүбүз жүрөгүбүздө талап кылып аткан учур болуп атат да. Ушул учурда бул эмне болуп атат? Дин жоолук салынган кыздар, ыймандуу кыздар бул күзгү болот. Башка учурга, башка адамдарга, башка кыздарга, башка мезгилге дагы, себеби күзгү. Себеби ал алып жүрүүнү, бардык илим окууну, үйдө жашоону, ата энеге мамиле кылуу, бардык нерсенин бул күзгүсү. Башка адам, башка кыз, башка мезгил учур ошол кыздардан, ошол диндеги оронгон аял затынан, кыздардан
ушуларды көрүп туруш керек, отражение кылып көрүп туруш керек да. Сиз азыр Куран үйрөнүп атасыз бу жерде. Куран Канча жаттап калдыңыз? 50 жаш, ошо 50ден ашып калган жашыбызга карабай ушул жерде отурган апалар былтыркы декабрь айынан бери келип ушул жерде Куранды жаттап, паралап жаттаганга аракет кылып жатабыз. Мына биз келип калдыңыз апа. Бир парага 30-парадан жаттап атабыз, аз калды. Аз сүрө калды. Апабызга бир кол чагып коелу, урматтуу жаштар. Араб тилинде үйрөнүп атпайбыз. Мына бул жерде кыздар бир эле жанагы Куранды үйрөнбөсө, араб канча тил билсең ошончо дил билесиң дейт. Демек араб өлкөсүндө жашаган араб аялдарын кандай жашоосу, бир эле кыргыздардын аялдары, кыздары эмес. Алардын жашоо шарты, алардын ыкмалары, үй бүлө күтүү ыкмасы бүт баары ошолорду үйрөнөт да. Анан бир маселе бар да апа, урматтуу апалар, эжелер. Ушул жанагы биздин кыргыз кыздарыбыз эми ошол Кытай, же болбосо Корей мындай дини дагы башка адамдарга турмушка чыгып атат да. Ошол мындай 30 миңден ашык 35 миң кызыбыз Кытайларга турмушка чыгыптыр. Жылына Кыргызстанда 2800 кыз корейлерге турмушка чыгат экен. Анан айрым биздин аттилер сыймыктанып калды да. Дордойдон биринчи проходдон контейнер алдык, үйлүү болдук, машиналуу болдук деп калды да. Анан ошондой биздин мекендештерибизге, же болбосо жаштарга кандай насаат айтат элең? Сен баягы маселе ошол кыргызга турмушка чыгып эле кыргыздын мусулмандардын санын көбөйтсө деген ойда. Сиздин ойлоруңуздар кандай? Албетте, бул жерде байлык болуп жатат да. Биз байлыкты көксөбөшүбүз керек да. Бизде иман байлыгы керек да. Эмне керек? Ал байлык утурумдук болуп атпайбы? Мейли жанагылар үй мүлк бардык нерселер болсун, бул утурумдук да. Ошолордон эми алыс болуш керек. Себеби биз эми 70 жыл совет дöwрүндө жашап эле алыстап калдык да. Болбосо мурунку заманда мен мына чоң энелерибиз, энелерибиз, аларда мен уккан сөздөрүмдү азыр айтсам кыздарым айтат, апа сиз хадисти сүйлөйсүздөр дейт. Себеби алар иманды жашаган да. Ошол мезгилде жашашкан. А кийин учур ушундай агым болуп калды, ошол учур токтоо заман болуп калды, ошол эмне керек болду? Көксөө байлык болуп калды да. Муну ушуну да түшүнбөй ушул жерде адашуу болду да. Негизги байлык иман байлыгы болуп атат да. Демек биз мындан 7 муундан ата баба жото дегендердин ошолордун баарын кийин түптөп атпайбызбы? Имандуу баланы, имандуу кызды тарбияласаң, ал өзүнүн имандуу баласын тарбиялайт. Ал имандуу небере чөбөрө болуп кетип жатпайбы? Мына ушуну түшүнбөй жатабыз да. Анан чындыгында айтып аткандай өтө кейиштүү учур болуп калат. Ушул мондай монторайган жакшынакай кыздарга, уулдарга кайра өзүбүз күзгү болуп бербестен жанагындай тетири, бул эми батыштын саркындысы болуп жатпайбы? Адам ушундай нафсыбыз азгырылып турат экен да, нафсыбыз. Ошол жакты көздөп, көксөп кетип атат да. Бул эң кейиштүү нерсе. Мен ойлойм, кыргыздын генинде эң ушундай зор, такыр өзгөчө болгон касиет бар. Биз ушундай келечектүү элденбиз, келечектүү муунданбыз. Ушундай кереметтүү жерде жашап, мында айтып калган сөздөрдөн деле бар. Мына угуп деле калып атабыз. Мына өзгөчө Саюд Байминин сөзүнөн деле угуп калабыз. Келип ушу Кыргызстанга келип кайра барганында араб өлкөлөрүндө, араб ушу Аллах Тааланын жаадырган жеринде деле сураганда кыргыз эли өзгөчө эл экен дейт. Бизде сабыр бар. Бизде кең пейилдик бар. Бизде урматтоп сыйлоо бар. Бизде кайсы өзүңдө болбосо да бирөөгө бересиң. Өзүңдө жок нерсени сурап келип конок кыласың. Мейманма достук бар. Мына биз ата бабаларыбызда. Биздин каныбызда бар. Биздин генибиз ошондой да, каныбызда бар. Мына ушул демек биз эч качан артта калбайбыз, жерде калбайбыз, бирөөгө неме болбойбуз. Эң башыбызды көтөрүп, алдыга биздин артыбызда ээрчип жүрө турган элди тарбиялайбыз. Ошондой урпактарды тарбиялайбыз. Мына кыздар алды болуп атат. Кудай буйрса. Буйрса. Айтканыңыз келсин. Анда кыздардын, жаштардын оюну калы. Келиңиздер. Өзүнүн адамдын өзү бир ою, эгер келечек ушу Кыргызстанды көбөйтүшүн кааласа, ар бир өзү кыргызга турмушка чыгат. Эгер динде бөлүү деген жок, Кытай, кыргыз деп пайгамбарыбыз айткан, барыңар бөлүнбөгүлө бир болгула, мен бөлүнгөндөрдү четке кагат деген мааниде да. Ошондо мусулман эмес болсо да, мусулман эмес, а мусулманга уруксат. Бирок маселе жанагы мен сөзүм башында да айттым, ошол баягы эң негизгиси ушул баягы биз кор болуп калып аткан ошол капырлар болуп калып атат да, биринчи айтканда башка дини башкалар. Ошондойлорго силердин көз караштарыңар кандай? Ар бир адам, мисалы үчүн мен капырды көрүп, мен бардыгына жакшы мамиледе кылып айтам. Мен биринчи очередь ошо капырга 5 айтмакмын да. Ар бир адам 5 элесин деп динге киргиси келет да. Динге киргиси келгенде баягы адам ушундай сурайт.
баягы бешти ушинтип биринчи бешти кызыктырат. Анан күнөөлөрдү айтса баягы адам динге киришине себеп болот да. Ошону динге кирет. Анан баягы адам, ар бир адам өзүн ойлосо, келечегин ойлойт. Келечегин ойлоп башка ошо кытайстайлар турмушка чыгат деп атасыз го. Анан ошо кытайлар айтат, ушунтип ат коюп алат деп атасыз. Ошо кыргыздар ушун чыкпаса, ар бир адам акыл менен жүрсө, дайым алдыга чыгат да. Ошо акылын ошо Кытайга чыкпастан, ошо биздин Кыргызстан жоголуп баратат да. Ар ким ар жака турмушка чыгып, өзүбүздү Кыргызстанды сактап калыш үчүн ар бир өз адам Кыргызстанга турмушка чыгып, өзүнүн келечегин көбөйтүшүн келечекти көбөйтүш керек. Ассаламу алейкум. Жалпы эле мусулман бирип тургандарга кыздын кыр чачуу демекчи, кыздарды барды сүйлөө бул бардыгына милдет. Бул кыздардын башка улуттарга турмушка чыгып атканынын себеби, мисалы азыр көптөгөн кинолор чыгып атпайбы, корейче, американча, ошо корейский кинолор көрүп алып, мен да Кореяга турмушка чыксам деген ой келиши мүмкүн. Ооба. Ошентип кыялданышып, Аллахым дуа, мусулмандардын дуасын кабыл алат го. Дуа кылат да баары деле. Кореяга барып, мүмкүн турмушка чыгып калышы мүмкүн. Ошентип бул кыргыздын кыздары башка мамлекеттерге турмушка чыгып калып атат. Биздин кайсыл коомду дейт, басып алышты кааласаң дейт, алардын аялдарына кол салгын дейт да, алардын аялдарын алдагын деген мааниде да. Мисалы өз өлтүрбөйт, жат жарытпайт да. Өзүбүздүн кыргыздын жигиттеринен эле койбосун да кыздарыбыздычы. Себеби мисалы азыр биздин жеңил ойлуулукка алдырып, чет мамлекетке турмушка чыгып кетип аткан кыздар ошолор күндөрдүн бир күндөрү 20 жыл өтөбү, 10 жыл өтөбү, мекенге болгон сагынуу, мекенге болгон кусалык аларды аябай кыйнайт да. Көп ушуну келип атпайбы? Канчасы келе албай атат. Канчасы келе албай жатат. Ооба. Ал жака барганда ал айтат, мен азыр барып жыргайм ал жакта дейт. Ал жакта эч качан жыргаучулук жок да. Ал жака алып баргандан кийин итке кылбаган нерселерди жасайт да биздин кыргыздын кыздарыначы. Ошон үчүн мен кыргыздын кыздарына айтат элем да, эч качан жеңил ойлуулукка алдырбагыла. Байлык, бул акча, бул колдун кири да. Негизи абириңерди сактап, жана ошондой эле биздин Манас атанын урпактарыбыз да биз туурабы? Ошол Манас атанын урпагын көбөйткөнгө таза мындай генибизди бузбайлы да, кыскасы. Таза боюнча калайлы да. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу коноктор, урматтуу жаштар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип баратат. Эми жыйынтыктап берели. Бүгүнкү темабыз ушул кыргыздын келечеги кыздарда деп атабыз. Кыска нуска кайталабай жыйынтыктап берсек кантип келечек болот? Биз дагы эмне кылабыз? Силерде кандай чоңдорго кандай акыл насааттар бар? Эмне дейсиңер? Анда биринчи жаштарды угалы, андан кийин бир сатөр жыйынтыктап берет. Аял жакшы, эр жакшы, ынтымактуу журт жакшы демекчи. Кыз жакшы болсо бул күйөөсүнө ар кандай жакшы мындай кеңештерин айтат. Ынтымактуу журт жакшы деген бул ынтымактуу журт болсок, башка журттарга биз жакшы салымыбызды кошушубуз мүмкүн. Эгерде коомуңду, улутуңду сактайм десең, кызыңды тарбияла дейт. Эгерде тегиңди сактайм десең, уулуңду тарбияла деп айтат биздин данышман кыргыз эли. Ошону айтмакчы, бул эгерде биз улутубуздун кыргыздын келечегин, эртеңки келечегин кең жана ушундай бир келечектүү көз караш менен карай алсак, анда уулубузду дагы, кызыбызды дагы эң мыкты деңгээлде тарбиялашыбыз керек. Ал эми эң мыкты тарбия бул исламда, динде гана деп ойлойм. Бул дагы биздин данышман кыргыз элибиз айтат, эгерде улууларда насаат түгөнгөндө, ошол улуулар насаат айтпай калган коомдо ошол коом кыйроого учурайт дейт да. Бул альхамдулиллах, бизде ушундай устаздарыбыз, устазаларыбыз бар. Биздин коомдун улуулары, жол баштоочуларыбыз бар. Алар бизге насаат айтуучулар. Биз ошолордун дуасынан, алардын эмгегинен жаралган, өнүп чыккан урукпуз. Дагы келечекте биз эң мыкты, эң ыймандуу, келечектүү кыргыз элин тарбиялайбыз деген мындай максатыбыз, ойлорубуз бар. Бул биздин алардын дуасынан жана алардын бизге берген илиминен, тарбиясынан келген жыйынтык.
келгиле. Мен кыргыз кыздарынан суранып кетерим, абийириңерди жаштыгыңдан сактап, өзүңдүн келечегиңди ойлоп көрсөң, сен ыймандуу болсоң, өзүңдүн келечегиң эле да илим алып, азыр эмне кылып жүрсөң, өзүңдүн келечегиңе. Сен ойлойсуң, азыр жөн эле жыргап жашоо, ата-энем бар, ата-энем акча берет деп, келечекте да ушундай болот деп ойлойсуң. Бирок анын бардык жыргалчылык түгөйт. Акырында бардык нерсенин акыры болот. Ошондуктан өзүнүн келечегиңди ойлош керек ар бир адамчы. Бардыгы чеги болот да. Аркы дүйнөнү да ойлоп көрүш керек адамчы. Бул дүйнөдө жыргайсың, бул дүйнө өзү жалган жашоо да, алдын дүйнө түбөлүктүү жашоо. Ошондуктан өзүңдүн келечегиңди ойлоп, азыртадан жакшы болуп, ыймандуу болуп, ыйман, ишеним болуп Аллах Таалага келечегиңди ойло деп айтат элем да ар бир кызгачы. Күйөөүң аял кандай болсо, сен күйөөүң да ошондой болот да. Ошон үчүн бардыгы тең болот. Сен көп балдар менен жүрүп, жаман иштер менен кылып жүрсөң, сен күйөөүң албеттүү түрдө ошондой болот. Ошон үчүн өзүңдүн үй бүлөң жана келечегиң жакшы болушун кааласаң, сен өзүңдү биринчи оңдо дагы, анан өзүң ойло кандай болот экенди, келечектеги жарыңдын. Ошону айтайын дедим эле да. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу мусулман бир туугандары, мусулман бир тууган эжелерим, сиңдилерим, баарына айтылуучу нерсе жана насаатым бул биринчиден Аллахтын сөзү болгон Куранды жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге көрсөтүп бергендей жолду жана ата бабаларыбыз айткан насаатты амал кылып жашасаганда биз өзүбүз эле эмес, өзүбүз дагы, жаныбыздагы, айлана чөйрөбүз дагы жана бүткүл коомду өнүктүрөбүз жана оңолтобуз деген ишеничтемин. Жана ошондой эле мисалы үчүн Куранда деген бир ата бабаларыбыз эле айткан эмес, даже пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да даже аялдарга насаат кылып айтып кеткен. Анын аялдары, мисалы үчүн Мариям энебиз, Айша энебиз жана башка ушул сыяктуу көптөгөн энелерибиздин өмүр баянын окуп көрсөк, таң калыштуу дагы, анан руханиятты азыктыруучу дагы нерселер бар анын ичинде. Жана ошондой эле Куранда дагы Аллах Таала айтат, бул Куранда Ниса сүрөсү бул аялдарга түшкөн сүрө, жана ошондой эле Нур сүрөсү 31-аятта бул аялдарга аялдарга мына кызыл ашыктан бул жагын жана ошондой эле томуктан ылдыйын жана ошондой эле жүзү ушул жагын гана көрсөтүүгө уруксат берилген, калгандарын жапкыла деп айтылган. Жана ошондой эле Ахзаб сүрөсүнүн 59-аятында деген аялдарга ошо сырткы кийим тууралуу айтылган ал жерде. Жана ошондой эле Нур сүрөсүндө дагы ошо кимге ислам дининде махрам жана намахрам деген нерселер бар, ошол жөнүндө айтылган. Бул кызды биз өзүбүздү оңдош үчүн биринчи ошо Куранды арабчасын эмес, кыргызчасын гана окуп көрсөк, мында биз өзүбүз эле оңдолобуз деген ишеничтемин. Ошо айта турган нерсем. Урматтуу апалар, урматтуу эже карындаштар, демек күн суук, ошондуктан жабынып, уяттуу жерлерди жабып, Кудайды таанып, ден соолугубузга да өтө пайдалуу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Жакшы туура жол менен багыт көрсөтөлү деп айтамын да. Анан ошондой эле тарбияны жамандан үйрөн дейт. Бул дегени бул жаман кызды көрүп өзүң оңдо дейт да. Мен кийин келечекте ушундай болуп калбайын деп. Анан ошондой өзүң баскан турганыңы, өзүң бирөө менен болгон мамилең баарын оңдо дейт. Ошо оңдо деп. Бирок башкаларга да, жамандарга да антивирус коелу, Кудай буйрса, чогуу тарбиялайлы деген ой. Рахмат. Мен азыркы жаштарга айтарым, ата-эненин көз тирүүсүндө ыраазычылыгын алып калгыла деп айтамын. Ата-эненин сөзүн угуп, ата-энесинин көз өткүзө андай ыраазычылыгын алып калды да. Бул ата-эненин бейишке ата-эненин ыраазычылыгын жана күйөөсүнүн ыраазычылыгын адамдар келет да, кыз аял заты келет да. Ошондуктан мен айтарым, ошо ата-эненин ыраазычылыгын алып калгыла деп айтат. Бейиш энен таманын астында да пайгамбарыбыз бекер айтпаса керек. Урматтуу апалар, эжелер. Аял эркекти эр кылганда аял, эркекти жер кылганда аял да. Аял ар бир адам, аялдар баары бир жакшы болсо, эркек да жакшы болот. Ар бир аял сабырдуу болсо, сабырдын түгү сары алтын деген сөз бар, макал. Ал ушу сабыр кылсак, дайым бизге мындай күйөөбүз мисалы үчүн арак ичкен болсо, динсиз болсо, ошо сабыр кылып турсак, биз алым болуп кетиши мүмкүн. Ошо айткансын, сабырдын түгү сары алтын дегенде, ошондо бизге Аллах Таала берип коет да. Силер сабырдын түгү сары алтын кылган, бекерден мен айткан эмес да. Баары бир аркасынан баары бир сабырдуу кылган алтын келет да. Мисалы, ошо эриң ушунчалык алым болуп кетти, сен жаман адам күйөөгө чыгып калдың, мисалы үчүн
ошо күйөөң арак ичкен болсо, ошо сен алым болуп кетишине бул себептүү сабырдуу болуш керек да. Эң бактылуу адам бул дин менен жашайт, ислам мененчи. Ислам менен жашайт. Эгер мен ислам менен жашаган адамдарды бактылуу деп эсептебейм. Биз мындай көп адамдар азыр динсиз, ислам жашабайт, көп билип ошо исламга киргенде любой адам таң калат да, ушунчалык ислам бактылуу жашай алат экенсиң дейт да. Көп адам акча менен ойлойт да, а бирок динде акча менен ойлобош керек, илим менен жана иман менен ойлош керек да. Көп адам азыр ислам менен бактылуу жашай алат. Рахмат. Анда урматтуу апалар, эжелер, 30 секундтан жыйынтыктап берсеңиздер, бүгүнкү темабыз мынакей аягына келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты да, бейишенен аяк астында деп. Ошол кыздарыбыз эмне болуш керек? Биринчиден таза болуш керек. Имандын жарымы тазалык дейт. Имандуу болуш керек, абийирдүү болуш керек, оор басырыктуу болуш керек, көп сүйлөбөш керек, көп көчөгө чыкпаш керек, ата-эненин тилин угуш керек, ата-энеге баш ийиш керек, ата-эненин улуксаты менен иш жасаш керек. Ар бир кылган ишиңерге, алып аткан илимиңерге амал кылышыңар керек, ата-энени сыйлаш керек, ата-энени ыраазы кылыш керек. Жана ушул Алла Таала айтып атат, ошол коомду түзүүчү аял заты деп атабы, ошол аял заттары ошол абийирдүү, жакшы, солих аялдардан болуш керек да. Ушул эненин эмеси, эмгеги өтө зор да. Ушул медресе деп атат, эненин кучагы медреседе. Ушул эне, ушул бала, кыз 18-20 жашка чыкканга чейин канча кыйынчылыктардын баарын өткөрөт. Ошон үчүн бейишене таманын астында деп койгон. Эгерде бир киши келип пайгамбарыбыздан сурайт да, эгерде 3 кызым бар болсо, ошону дин тартибинде тарбиялаган болсом бейишке киремби? Важип, бейиш важип дейт. Экөөнүчү десе, экөө дагы важип дейт. Бирөөнү дагы ошо дин тартибинде тарбиялап өстүрүп чыгара турган болсо, бейиш важип дейт. Эми айланайын кыздар, ушул мынакей Алланын ислам динине кадам коюп, мынакей бул Ислам Нур институтуна келип илим алып жатасыздар. Алган илимиңер Аллах ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Аллах ыраазычылыгы үчүн илим алышыңар керек. Устаттарга кичипейил, элпек болушуңар керек. Жакшы адеп ахлакта болуш керек. Адеп ахлак деген эмне? Имандуу болушуңар керек. Ишеним болуш керек. Аллага ишенимиңер бекем болуш керек. Иманыңар бекем, иман эмеңер, ниетиңер түз, ушундай болуш керек да. Эми жанагындай түшүнбөстүктөргө биз ушул мына буюрса быйыл 70 кыз момундай татынакай дин боюнча илим билим алып биздин келечегибизди кура турган болсо, дагы үмүтүбүз тоодой. Жанагы айтылып кетти го көп эле кеңчиликтер. Кээ бир жерде баласын атасы түшүнбөй атат, атасы ата-энесин баласы түшүнбөй ушундай болуп аткандар, мына ушундай медреселердин, ушу динде жүрүүчүлөрдүн, дин боюнча илим билим алып Кудайды таанып, Алланын парздарын, милдеттерин баарын аткарып аткан учурда мен ойлойм, ушу коом баардыгы ушул дин боюнча болуп, элибиз бирибизге бирибиз, кыздарыбыз, уулдарыбыз ата-энени жер каратпай, жанагы Алланын берген тарбиясындай болуп, бирибизге бирибиз коноктой жакшы мамиледе болобуз деген үмүттөр бар. Менин тилегим силерге жакшылык. Ушул илимиңер, билимиңерди Алла ыраазы болуп, силердин эле үлгүңөр менен ата-энелер ошо эли журтуңар уланып кетсин. Баарыбыз Кудай дейли, Аллага баш ийели, Алланын ишин аткаралы, баары жакшы болот. Кыз адеби кымбат демекчи, кыздарыбыз адеп ахлактуу, ыймандуу болсо биздин коомубуздун, келечегибиздин күзгүсү болот деген ишеничтемин. Мен ошо кыздарымдын сөздөрүнөн кийин, мисалы Кыргызстанды 20 жылдан кийин, Кыргызстанды, кыргыздын келечегин дагы өзүм ойлогондон дагы башка элестетип атам. Ошо кыздардын айткан сөздөрүнөн, ойлорунан. Кыздар дагы ыймандуу коом өсүп келаткан дагы ынандым да ошого. Рахмат. Айтканыңыздар келсин. Кыргыз деп согуп жүрөгүм, кыргыздын келечеги деп илим алып жашап жүрөмүн деген кыздарыбыз
Куран нуру ислам институтунда урматтуу ата энелер окуп билим алып жатышат. Ушул кыздарыбыздын жана төрүбүздүн куттуу коноктордун сөздөрүнөн жакшы чечимдер чыгарып алат деген ойдобуз. Демек, биз ушул кыздарыбызды жакшылап окутуп тарбия берсек, Кыргызстандын келечеги кенен болот. Кийинки ободон амандашканга чейин саламатта калыңыздар.